Программабызды улантабыз. Бизге келген кийинки коногубуз менен таанышабыз. Кыргыз Республикасынын Арычылар союзунун президенти Казим Каракетов агайыбыз бизде бүгүн кунакта. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Кутмантаңыз менен кош келипсиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Ушу бул жолу да сиз жалаң ийгиликтер менен келипсиз. Ошол ийгиликтер жөнүндө сүйлөшөлү. Biz Европейский ассоциация катыштык. Европейский ассоциация Апиславия деген 1993 жылда уюштурулган. Ошого биз член болуп келебиз ассамблеясына. 21 ассамблеясы Алматада өттү. Быйыл Алматада өттү. Ошого катышып, ассамблеяда жумуш кылып, анан конкурстарда да катыштык. Ошо конкурста катышканда биздин Кыргызстандан чыккан бал биринчи орун алды, анан экинчи орун алды, анан үчүнчү орун алды различный номинациялардан, анан мумдан чыккан изделие үчүнчү орун алды. Ошондо Кыргызстанда эң көп сыйлык алды. Байгелүү орундарды алып келиптирсиздер. Байгелүү орунун баарын эле биз алып казып берген турбайлыбы? Себеби дегенде бул татыктуу эле жеңиш деп ойлойм. Себеби биздин тоонун балы ошого татыктуу. Бул жакта жакшынакай кубок турат, ошону көрсөтсөңүз. Кармап келиңиз, бардык теле көрүүчүлөргө көрсөтүп кетели бул жакшынакай кубокты. Бул кубок Гран-при, Апиславиянын Гран-при, бул сотовый мед алдык ошону. Биринчи орун, анан Гран-прини алдык сотовый мед. Ал кандай болот? Айырмасы эмнеде? Айырмасы аралар балны кылганда алар сотага коят. Оригинальный. Анан ошо балны эки несери болот. Сотовый, анан откачанный мед. Ошо не откачанный мед, сотовада оригинальный мед. Ошо биринчи орун алды биздин балыбыз. Баарлар өздөрү куйган бал болуп турбайбы? Жакшы. Тиги жакта кутучаларда медальдар болсо керек. Аларды дагы ачып мактанып көрсөтүшүбүз керек. Себеби дегенде теле көрүүчүлөр дагы көрсүн, сыймыктаналы бардыгыбыз бирге. Бул канчанчы орун? Бул үчүнчү орун. Үчүнчү орун алдык. Бул полифлёрный балдан. Полифлёрный бал деген ол көп гүлден жыйналат. Гүлдөрдөн. Көп гүлдөрдөн жыйналат. Ошондон биз үчүнчү орун алдык. Анан буну экинчи орун. Экинчи орун. Бул жок, бул биринчи орун. Экинчи орунун унутпайды. Анан экинчи орун бул монофлёрный балдан алдык. Монофлёрный балдан. Монофлёрный бал кандай болот? Монофлёрный деген бир гүлден жыйналат. Экспорцетовый мед Кыргызстанда жыйналган. Экспорцеттен чогулган май. Бал. Май деп едим. Экинчи орун алды. Жакшы, негизи эле сиз эми жакшы билесиз да балдын канча түрү бар. Анан кийин бал тандоодо кантип туура тандаш керек. Мени ошол суроо дайыма кызыктырып келет. Баягы барып туруп эле тандаганда чыпалагыбыз менен мынтип жеп көрүп атпайбыз барганда. Тамаң ачышып кетсе, таза болот. Жакшы, ооба. Эгерде коюу, суу кушуларын дагы бир аз бизге айтып кетсеңиз. Балны тандаганда балны свойствосын билиш керек. Мени биринчи. Анан ар мамлекеттерде балнын өзүнчө свойствосы болот. Природасы, табигат башкача. Мисалы Кыргызстанда, анан Россияда, же Африкада бал ар нерседе болот. Анан телевизордо көрсөткөндө, мисалы балны суюк болот бал, анан бары жүрөт айтат, бал суюк болуш керек. Мисалы Кыргызстанда бал суюк болбойт. Определенный периодта барат. Жайында болот, анан кышында уже тонат бал. Анан свойствосы ар балны өзүчө болот. Эми тамдаганда биринчи же базарда, же башка жактарда биринчи сертификациясына караш керек. Эми тегилер фальсификаттар азыр көп чыгып атат. Аларда настраивается ар химический тегилерге наука өсүп атат. Башка мамлекеттерде биз азыр доступта бар элге алар аракет кылып атат. Биринчи балны оригиналны алганда арычыдан алыш керек. Арычы. Өзү арычы таныш, арычы болуш керек. Анан арычыны паспорт пасекасын болуш керек. Анан членский билет болуш керек. Ошо арычы деген. Биз мисалы үчүн анын баарын алганда мындай тонналап алсак, ошентип алсак болот эле да. Анан кийин биз базардан көбүнчө мындай куюлган даяр ушундай
банкалардан алабыз да. Анан кийин ошол убакта кантип сапаттуу экенин билебиз. Ошону эм жакшысы балны алып колубузга тереге жаксын сүртсең, ошо впитываться должен. Впитываться. Сиңип кетиш керек, Сиңип кетиш керек, потому что шекерден жасалса, шекер бу жакта калат. Анан жайында алсагыз, бал мындай тартылып, когда вы поднимаете, он струйкасы не должен прерываться. Анан Үзүлбөш керек, Үзүлбөш керек. Анан үзүлгенден кийин дагы амортизация кылат. Ошондой свойствосы бар балны. Анан балны бизде Кыргызстанда балны, мисалы экспорциятовый бал болсо, аны буяны эч нерсе кылбайт. Тамакты ачтырбайт. Он не жгет. А южный мед болса, токтогул балы же өзгенди балы ол күчтүү болот. Ошо балдын ичинде фруктозасы көп экен. Күчтүү болот. Ошо күйгүзөт баарын. Фруктозасы көп бал бул күрөң тартып, анан кийин быдыр-быдыр болуп турат, Ал эми аны күчтүү экен. Очень сильный. Ал эми ак балдарда эмне көп болчу эле? Ак балдын ичинде глюкозасы көп. Глюкозасы көп. Кара бал болса, фруктозасы көп. Соотношениясы. Ошо үчүн ак бал болса, не аллергенный болот, но аны көп жейсең да болот. Адамга эч нерсе балдарга жакшы болот. Айтеги болса, аны свойствосы күчтүү экен. Адам ооруса же мындай болса, жейсе жакшы. Бирок сакаят, Дозировано керек. Жакшы, ал эми биз эртемен көнүп калганбыз да, турганда ушундай балды ысык чайга аралаштырып анан ичебиз да, ушул туурабы? Жок, Жылуу кылыш керек, мындай өтө ысык болбош керек деген укканбыз да. Өтө ысык болса, оксиметил фурфурол чыгат. Эң жакшысы балны же прикуску жейиш керек. Анан чай ичсеңиз болот. Ол биринчи, анан ысык сууга койсаңыз, анан свойствосы ичинде жоголуп кетет. Ошон үчүн жылуу сууга, Жылуу сууга коюш керек. Же комнатный температурага. Эң жакшысы комнатный температурага сууга коюш керек. Анан аралаштырыш керек. Ошону ичип, өзүнө ичсеңиз, ошо капельница сыяктуу болот. Ден соолукка жакшы, ашказанга жакшы болот. Печинде жөн эле сууга коюп койсоң, бир кичинекей кашыктычы, анан кийин эртең менен ичип алсаң, бүт организмиңе пайда болот. Мен да билем ошондой сырларын дебейинби. Агай, баягыдан бери сиздин галстугуңузга кызыгып атам. Ал дагы тематикага укмуш жарашат экен, себеби дегенде бул дагы баягы арылардын бир кандайдыр бир уясына окшош экен да. Атайын тандап келдиңизби? Атайын ушундай кийинесизби? Ошо бул же кокустуктан окшош. Жок, бул бизде жакшы досубуз болчу Туркияда Бахры Өлмөз деген. Ол 45-чи конгрессный президенти болмак. Эми быйыл өтүп кетти. Ошонун досуму подаркасы бизе ол мировой значение киши болгон, ученый киши. Ошонун подаркасы. А бизде мисалы азыр арычы анын президенттер бир семья болуп турабыз азыр. Ооба да. Тесное сотрудничество ошолар Түрк менен, Бельгия менен, Чехия менен, азыр Словакия менен жакшы контакт болуп атат. Эми буну постоянно кийип атам, ошо кишини унутпайын, какой был человек прекрасный. Бахры Өлмөз 62 жашта өтүп кетти. Эми Ийиш болсун. Рахмат, келип кызыктуу сонун маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай Кыргызстандын балы дүйнөлүк рейтингде ар дайым ушундай гран-прини уткан, алдыңкы орундарды алган ушундай таза бал болуп жүрө берсин. Ал эми сиз болсо ошол балды дүйнөгө таратканга аракет кылып жүрө бериңиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Биз абдан кубандык жана сыймыктанабыз. Бул нерсени калтырбаңыз. Рахмат, аракет кылабыз. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Рахмат.